Дарыгер Эрлан Каримов күнүнө коронавирус жуктурган бейтаптар менен минтип тыгыз иштейт. Алардын абалына көз салып, саламаттыгын күндө байкап турат. Учурда мында COVID-19 дартына чалдыккан 15 бейтап дарыланууда жатат. Коронавирус пандемиясы өлкөдө катталганда ал иштеген Москва райондук ооруканасы обсервацияга жабылган. Ошондон бери дарыгерлерде тыным жок. Ооруканада 13 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Эрлан Каримов жугуштуу илдеттен тез айыгып кетүүгө болгон далалатын жумшап жумалап иштеп жатат. Жакында үйүнө сүйүнүчтүү кабар менен барат. Айлык маянасы менен кошо ашыкча иштегени үчүн кошумча каражатын колуна алган. Март айынан баштап обсервацияга жабылганбыз. Март айындагы айлыгыбызды алдык жана кошумча төлөм тоже алдык. 14.800 сом. Коронавирус илдети Кыргызстанда катталганда чек арадагы санитардык карантиндик посттордо да иш алып барган эпидемиолог, вирусологдор да колдоруна кошумча каражаттарын алды. Алардын бири Ысык Ата райондук санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкери Мирбек Ранат уулу. В марте месяце я дежурил около 9 или 10 раз. Март айында Актилек чек ара өткөрмө жайында 9-10 жолу нөөмөттө тургам. Ошого апрель айынын 10-дорунда айлыгымдан тышкары кошумча 11 000 сом алдым. Актилек чек ара өткөрмө жайында нөөмөттө болгон менин кесиптештерим да кошумча төлөмдөрүн алышты. Оорунун очогунда иштеген республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын обсервацияда иштеп жаткан 200дөн ашык медицина кызматкери да кошумча каражаттарын колдоруна алышты. Саламаттык сактоо министрлигинин каржы башкармалык башчысынын айтымында, оорунун очогунда иштеп жаткан 6036 медицина кызматкерине март айына кошумча каражаттар төлөндү. Бул сумма 35 миллион сомду түздү. Жакында апрель айыныкы төлөнөт деди ал. Апрель айынын төлөмдөрү болсо, ошо апрель аягы марттын башы менен төлөнөт. Биздин токтомдодагы биздин приказдарда жазылган за фактически отработанное время төлөнөт депчи. Ошондон болсо кээ бир сотрудниктердики азыраак, кээ бирлердики көбүрөөк болушу мүмкүн. Эч кимге баарыныкы тең бирдей төлөм болушу мүмкүн эмес. Муну менен катар өлкө боюнча обсервацияда иштеп жаткан дарыгерлер коргоочу кийимдер, медициналык каражаттар, тиешелүү дары-дармектер менен толук камсыз. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.